Саламатсыңарбы балдар, силер менен бөлчөктөрдүн экинчи бөлүмүнө киришебиз. Булар ондук бөлчөктөр экен. Ондук бөлчөктөр менен жакындан таанышалы. 0,32 барабар муну эмне кылышыбыз керек? Бул бөлчөктөрдүн бардыгын азыр жөнөкөй бөлчөктөргө айландыралы. Ошондо 0,32 деп окулат. Үтүрдөн кийин 2 сан турса 100дөн деп окуйбуз. 3 сан турса 1000ден деп окуйбуз. 4 сан турса 10.000ден. Кыскасы өзүңөр түшүндүңөр, балдар. 10до 1 0 бар, демек ошондо үтүрдөн бир эле сан болсо 10дон деп окуйт экенбиз. 100дө 2 0 бар, ошондуктан үтүрдөн 2 сан турса анда 100дөн деп окуйбуз. Демек мунун бөлүмүндө ушул сандар бар дегенди түшүндүрөт экен да. Мисалы үчүн 0,100дөн 32 деп жазат экенбиз мына. Ошондо бөлүмү 110.000 болуп калган болсо, же 10.000 же 100.000 миллион, кыскасы 1 анан 0дөр бар боло турган болсо, бул ондук бөлчөктөр болот экен. Анан аларды ушундай ондук бөлчөктөрү деп коет, ушундай формада жазып алсак, буларды көбөйтүп кошуп кемиткен, жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүп кошуп кемитип бөлгөндөн тезирээк болот экен да. Ошондуктан ондук бөлчөктөр менен иштегенди жакшы өздөштүрүшүбүз керек. Эми мисалы үчүн карайлы. Ошондо муну буруш бөлчөккө айландырабыз. Ошондо 100дөн мен өзүн жазам. 100дөн 0гө көбөйтсөм 0 болот. Анан ага 32-ни кошсом 100дөн 32 болуп калды. Эми муну кыскарталы. Экөө тең акыркы сандары ал эми бөлүмүндө дагы жуп сандар бар. Ошондуктан бул 2ге кыскарат. 32 4кө бөлүнөт, 100 деле 4кө бөлүнөт. 32-ни 4кө бөлсөк 8 болот, 100дү 4кө бөлсөк 25 болот. Демек 25ден 8 ушул формага келет экен. Бул 0,175ти 100дөн 0,175 деп жазып алабыз. Анан бул жөн эле 100дөн 75 болуп калат демек. Анан 25ке кыскарта турган болсок 4дөн 3 болуп калат. Бул 100дөн 75, 4дөн 3 аябай көп кездешкен сандар болот ортодо. Ошондуктан 0,175 десе 4дөн 3 экен, 4дөн 3 болсо 0,175 экен деп билишиңер керек да. 1000ден 25 экен, анда бул жака биз 1000ден 125 деп жазабыз. Анан буларды кыскарта турган болсок 8ден 1 болуп калат. Андан кийин бул 1000ден 625 экен. 625 бул 125ке буларды деле кыскарат. Ошондо 125ке экөөнү тең кыскарсак, демек асты 8 болот, үстү 5 болот, 8ден 5 болуп калат экен. Анан 1,100дөн 25 дейт, демек муну 1,100дөн 25 деп жазып алабыз, балдар. Анан 0 бүтүн болгондо, демек сразу эле 1000ден 125 деп жазып алсак болот экен. Себеби айландырганда көрдүңөрбү, ошондой эле болуп калат. Ал эми 1 бүтүн болсо, анда 100дү 1ге көбөйтсөк 100, анан 25ти койсок 100дөн 125 болуп калат. Эми бул жерден бирди буруш бөлчөккө айландырбай эле 25 менен 100дү кыскартып салсак болот. 25ке бөлсөк, демек 4дөн 1 болот. 1 бүтүн 4дөн 1 болот экен. Улантабыз тапшырмаларда 2,175 дейт, демек 2,175, демек 100дөн 75 4дөн 3 болорун билебиз. Ошон үчүн 2,4дөн 3 деп жазып койсок болот экен. Так, улантабыз балдар. 6,100дөн 25 дейт, демек 6,100дөн 25 деп жазып алабыз да. 23 менен 100дү кыскартып койсок 6,4дөн 1 болуп калат экен. 3,100дөн 36 дейт, демек 3,100дөн 36 деп жазып алабыз. 36 менен 100 4кө кыскарат, ошондо 100дү 4кө бөлсөк 25 болот, 36-ны 4кө бөлсөк 9 болот. 1,100дөн 44 дейт, демек 1,100дөн 44. Демек муну дагы 4кө бөлөбүз, бөлсөк 11, бул жер 25 болуп калат экен. Ал 0,10.000ден 81 дейт, муну жазабыз. 10.000ден 81 4 сан турат, мына өтүрдөйүнө, демек мына 10.000 болот. Бул жерде 3 сан турат, демек 1000ден 1 экен. Анан бул 1, 2, 3, 4, 5 экен, ошондо 100.000ден
1 деп жазып коет экенбиз.